Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad. Жанакы жарыя кылганыбыздай эле орозо тууралуу, орозодогу биздеги кандай маселелер бар. Олуттуу маселелерибиз бар. Кечеги айткан сыяктуу намаздарыбызда болгондой, даараттыбызда болгондой, орозобузда дагы кээ бирки олуттуу маселелерибиз бар. Ошолорду буйрусак кыскача бир кененирээк, жакшыраак козгоп айтып, анан ушул жерде кандай суроолоруңуздар болсо, колдон келишинче мына жооп бергенге аракет кылабыз деп дайынданып келдик. Биринчи урматтуу бир туугандар, бул орозо айы эмне ай? Орозо дегенде биз баарыбыз эле түшүнгөндөй, ошол баарыбыз эле түшүнгөндөй орозо тутуп, ооз ачар кылып, тарабы кылып эле ушинтип орозону биз адат кылып алганыбыз дагы ушул туура эмес болуп эсептелип калат. Орозодо адат эмес, бул орозону биз ниетибизди тууралап, ниетибизди түздөп, өзүбүздү, жан дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү баарын өзгөрткөнгө аракет кылсак, бул ибадатка айлана турган ушундай бир улуу айлардын бирөөсү. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun." Иман келтиргендер, силерден мурдакы үммөттөргө жазылгандай эле орозо дагы силерге, мусулман үммөтүгө парз болуп жазылынды дейт. Демек ушул жерден байкай турган болсок, орозо бул бир гана пайгамбарыбыздын үммөтү мусулмандарга гана эле эмес, Адам алейхиссаламдан баштап бүгүнкү күнгө чейин канча үммөт келген болсо, канча пайгамбар келген болсо, ошол пайгамбарлардын үммөттөргө дагы парз кылынган ушундай бир берекелүү ибадаттардын бирөөсү болуп эсептелет. Эмне себептен Кудай Таала ушул бир гана орозону мурдакы үммөттөргө дагы мусулмандарга эле эмес, мурдакы үммөттөргө эмне себептен дагы буну парз кылган десе, бул орозодо, орозо айында жүрөктөрдү өзгөртүп, жүрөктөрдү тазалап, мусулмандардын өзгөрүү үчүн атайын бир өтө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бул айда аябай көп береке болгон себептен дагы, мындайча айтканда, жалпылай эле адам затыга өтө чоң пайдасы болгон себептен, дүниөлүк жана акыреттик өтө чоң пайдалар болгон себептен дагы бир эле мусулмандарга эле эмес, бүтүндөй үммөттөргө, Адам алейхиссаламдан баштап бүтүндөй үммөттөргө эмне орозону парз кылган экен. Орозо тууралуу, орозонун дагы урматтуу бир туугандар фазилеттерини бизде көптөгөн хадистер бар. Биз алардын баарын айтканга жетишпейбиз, ошол себептен бир эле хадиске токтолуп өтөбүз. Ва ибн Аббас радияллаху анхума. Ибн Аббас деген пайгамбарыбыздын жанында жан жоокөрлөрдүн бирөөсү, сахаба. Ошол сахабадан бизге риваят кылып айтып атат. Хина суила ма хайрул айям ва ма хайрус шухур ва ма хайрул а'мал. Ошол Ибн Аббас радияллаху анхудан сурашыптыр. Эң жакшы күндөр кайсылар? Жана эң жакшы ай кайсы? Жана эң жакшы амал кайсы? Деп Ибн Аббас радияллаху анхудан сураганда, фaqala хайрул айями яумул жум'a ва хайрус шухури шахру рамадан ва хайрул а'мали ас-салаватул хамсу ли вақтиха. Ал киши жооп берген экен. Күндөрдүн эң жакшысы бул жума күнү. Ал эми айлардын эң жакшысы, эң берекелүүсү бул орозо айы. Жана да амалдардын эң жакшысы бул убактысында кылынган 5 убакыт намаз. Деп айткан экен ал киши. Фамада على ذلك 3 أيام فبلغ علي رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن ذلك فأجاب بكذلك فقال علي. Күндөр өтүп ушул Ибн Аббас радияллаху анхунун жооп бергени, адамдарга жооп бергени Али пайгамбарыбыздын кийинки сахабалардын бирөөсү Али радияллаху анхуга жетип барыптыр. Ибн Аббастан биз сураганыбызда ал киши күндөрдүн эң жакшысы жума күнү, жана айлардын эң жакшысы орозо айы, жана амалдардын эң жакшысы бул убактысында кылынган 5 убакыт намаз деп жооп берди. Сен эмне деп жооп берет элең деп ошо Алиден сурашкан экен. فقال علي رضي الله عنه فأجاب بكذلك فقال علي لو سأل العلماء والحكماء والفقهاء من المشرق إلى المغرب لما أجابوا بمثل ما أجاب به ابن عباس. Ал киши айтыптыр.
дүйнө жүзүндөгү бардык аалымдардан, дүйнө жүзүндөгү ошол факихтерден, ошол тафсирчилерден бардыгынан сурай турган болсоң, Ибн Аббас радиаллаху анху жооп бергендей жооп берет эле. Бирок дейт, илля анни акул, бирок менин дагы өзүмдүн пикирим бар, мен ошону айтайын дейт экен. Ал айтыптыр, хойрул аъмали ма яқбалу Аллаху таала минка ва хойру шухур ма татубу фихи ила Аллахи таубатан насуха ва хойрул айями ма тахруджу фихи мин ад-дунья ила Аллахи таала муъминан биллах. Ал киши айтыптыр, амалдардын эң жакшысы бул Кудай Таала сенден кабыл кылган амал, ошол эң жакшы дептир. Кейде амалдарды кылабыз, жакшы амалдарды кылабыз, намаз окуйбуз, зекет беребиз, садака беребиз. Бирок ошол кылган амалыбызды эл көрсүн үчүн кылып, рия кылып, мени мактасын, ушундай кыйын экениңди сездирип, текеберленип кылып коесун, ошол амалың кабыл болбой калат. Ошол себептен дагы Али радиаллаху анху айтыптыр, амалдардын эң жакшысы эч кандай рия аралашпаган, эл көрсүн аралашпаган, чын ыклас менен, чын жүрөгүңдөн Кудай Таала үчүн кылган амал ошол кабыл болгон болсо, ошол амал эмне эң жакшы амал деген экен. Андан кийин айлардын эң жакшысы кайсы ай дегенде, ал киши айтыптыр, айлардын эң жакшысы сен ошол кайсы бир айда Кудай Таалага чындап, чын жүрөгүңдөн, чын ыклас менен Кудай Таалага тооба кыла турган болсоң, ошол ай сен үчүн эң жакшы ай деген экен. Демек бизде дагы урматтуу көрдөгөндөр, мынакей келе жаткан орозо айы биз үчүн аябай өтө мусулмандар үчүн өзгөчө болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүк. Ушул айда орозо тутуп эле эл менен кошулуп эл тутат экен, мен дагы тутайын. Же болбосо атам тут деди, атам урушту деп туруп атам урушкандык үчүн эмес. Балким эмине чындап Кудай Тааланын бизге парз кылгандыгына ынанып, ошого ишенип, ошого ыйман келтирип тута турган болсок, эмине ошол жанада орозолорду тутуп, ошол айда чындап, чын ыклас менен таубатан насуха, Кудай Таалага эгерде тооба кыла турган болсок, ошол ай биз үчүн эмине эң жакшы ай деген экен. Андан кийинки айтыптыр, ва хойрул айям, ал эми күндөрдүн эң жакшысы бул кайсы десе, сен Кудай Таалага момун болгон абалыңда, таза болгон абалыңда бул дүйнөдөн өтө турган болсоң, ошол эң жакшы күн деген экен. Демек, момун болуп өлүү, өлүм эч ким качып кутула албайт. Бул акыйкат нерсе. Бирок ошол ар кимге ар кандай өлүм келет. Ошол өлүмдө эң акыркы мезгилде кимдин кандай өтөрү ошол эң маанилүү нерселерден болуп эсептелет. Ошол себептен дагы пайгамбарыбыз айткан, эгерде жакшы амалдарды кылып, жакшы иштерди кылып, ибадатыңды кылып, Кудай менен болгон мамилеңди түздөп кете турган болсоң, акырында өлгөндө дагы эмине момун болгон абалыңда өтөсүн. Момун болуп өтүү, ла илаха иллаллах калимасын айтып өтүү, ошол Кудай Таала ошого мүмкүнчүлүк берет, бул жеңил болот. Эгерде ушунун эле тетириси туура эмес амалдарды кылып өтө турган болсо, аракты ичип, зынаны кылып, башканы кылып, уурулукту кылып, алдап, соода кылганыбызда жалганды урдуруп, соктуруп, ушинтип эгер туура эмес Кудай Тааладан жөө качкан абалда өтө турган болсок, момун болуп өтүү дагы бул эмине күндөрдүн эң жакшысы бул эмине сен Кудай Таалага акыретке көчкөнүңдө, бул дүйнөдөн өткөнүңдө момун болгон абалда өтүүң, ошол эмине. Урматтуу бир туугандар, ушул жерден эгерде байкап көрө турган болсок, биринчи Ибн Аббас радиаллаху анху айлардын эң жакшысы бул орозо айы дедик. Күндөрдүн эң жакшысы жума күнү дедик. Демек, бизде орозо айы дегенде бул араб эмесинде санаганда арабча айлар бар. Ражаб, Шаабан, биздеги январь, февраль, март дегендей эле аларда Ражаб, Шаабан, Рамадан, андан кийин Зулкада, Шаввал болуп ушинтип кетет. Бул арабча айлар. Ал хижри пайгамбарыбыздын хижрат кылганынан баштап эсептелип калган мусулманча, мындайча айтканда календар, мусулман жыл санагы менен санаганда орозо айы дагы бул келет.
Кандай чоң мүмкүнчүлүк, пайдалар бар дедик. Бул айда урматтуу бир туугандар ниетибизди тууралап, чын ыклас менен Кудай Таалага тооба кылып, ушул күнгө чейинки аткарып келген жаман кылык жоруктарыбызды таштап, эгерде жакшы ыклас менен бир ай бою Кудай Таалага ибадат кылып, дуа кылып, жакшы амалдарды кыла турган болсок, бул орозодон кийинкиге болгон, мындайча айтканда, жыл бою туура жашоого болгон бир айлык курс десек дагы болот да. Демек, орозо тутканда урматтуу бир туугандар, эң негизги маселе орозону тутуп эле койбостон, бул айда ушул өзүбүз тарбиялашыбыз керек, өзүбүз контролдоп үйрөнүшүбүз керек. Жана Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан". Бул орозо айында урматтуу бир туугандар эмне себептен суроо берейин, бул орозо айы эмне себептен ушунчалык берекелүү болуп калды? Кудай Тааланын рахматы жааган ай. Алымдарыбыздан, башкалардан, интернет соц тармактардан